Арактын арам жагын эле айтпастан, анын зыян жагын дагы айтып кетейин. Арак албетте бул спирт ичимдиги. Спирт ичимдигине көнүп калган адам өлүмгө дуушар болот. 20 жаштан 40 жашка чейинки жаштардын арасында алып көрө турган болсок, 13% адамдар өлүмгө дуушар болуп атышат. Ал психиканы бузат. Адам тез женденип, кыжырданып, кээ бирлердин көңүлү пас болуп, депрессияга түшүп калышат. Инфекциялар оорулар менен ооруп калышат. Бул туберкулез, ВИЧ, СПИД. Мээнин иштешин төмөндөтүп, өмүрдү кыскартат. Өзүн өзү өлтүргөн адамдардын статистиканы карай турган болсок, 80% адамдар өзүн өзүн ушул алкоголизмдин оору менен жабыркагандар түзүп жатат. Сексуалдык жактан төмөн болот. Аял кишилердин боюнда болбошу, аял кишилердин жыныс жагындагы ооруларынын күчөп кетиши, эркектердин болсо урук чыгаруучу органдарынын төмөндөп кетиши дагы сөзсүз түрдө ушул арактын зыянынан келип чыгат. Арактын көп көнүп калуу бул кыймыл аракетти бузат. Башкача айтканда ошол адамдын колу калтырайт, денеси калтырайт дагы, координациясы бузулат. Сөзсүз көп ичип жүргөн адамда белогорячка деген симптом пайда болот. Бул деген алкоголь психозу деп аталат. Адамдын көзүнө ар нерсе көрүнүп, өзү менен өзү сүйлөшүп, кулактарына ар түрдүү үндөр угула баштайт. Албетте сөзсүз түрдө бул органдарды бузат, органдардын иштешин бузат. Эң биринчи бул мээ системасын бузат. Адамга аракка көнүп калган адамга эч нерсенин кызыгып кереги жок болуп калат. Үй бүлөбү, бала чакабы, ата энеби эч качан аларды бул тема кызыктырбай калат. Ички органдардан болсо ашказан, унекели ичеги, өт, боор, ички ичеги жана жоон чыйрак. Кыскасын айтканда, адамда гастрит, язва, боор кыйналганда жировой гепатоз, алкогольный гепатит деген оорулар келип чыгат. Сөзсүз түрдө бөйрөк да жабыркап калат. Бөйрөктүн жетишсиздиги, ОПН, ХПН деп айтылат. Острая почечная недостаточность, хроническая почечная недостаточность, почкада таштардын, кумдардын пайда болуп калуусу дагы ушул арактын айынан болот. Жүрөк кан тамырларынан болсо, албетте атеросклерозго алып келет, инфарктка алып келет, инсультка алып келет. Деги эле денедеги органдардын бардыгынын начар иштешине сөзсүз түрдө арак себепчи болуп калат. Эми айта турган нерсе, аял киши ичеби, эркек киши ичеби, сөзсүз түрдө төрөлгөн бала майып болуп калып атат. Менден сурашат, кантип биз алкоголизмден тууганымды, ата энемди кантип чыгарам деп сурашат. Албетте бул деген биздеги өтө чоң көйгөй болуп атат. Мындай нерсе бизде да бар, сизде да бар болуп атат. Мен ушул дарылоодо адамдарды экиге бөлөр элем да. Бул башталышы, андан кийин көнүп калуусу депчи. Адамдын ушул ооруга, алкоголизм оорусуна көнүп баратканда эң биринчи стадияларында аны психологко алып барып, анын психикасын өзгөртүп, психосоматикасын иштетип, өзүн өзүн түшүндүрүп, ушул нерсе жаман жакка кетип атканын түшүндүрүп, ошол нерседен алыс кылуу менен албетте буга сөзсүз түрдө үй бүлө чоң жардам берет. Ошол тип адамды артка кайтарып калсак болот. Ал эми экинчи стадияга адам уже ушул ооруга көнүп калгандан кийин ага үй бүлөбү, ага ата энеби, балабы бул ага аны кызыктырбай калган мезгил. Биздин бир врач айтып кеткендей, мисалы дейт, сиздер дейт, провод, свет өткөргөн, электричество өткөргөн проводтун дейт, силер сыртын дейт, оголять этип сыртын кесип салсаңар дейт, ичинде темири көрүнүп калат. Ушундай абал ушул алкоголизм менен жабыркап, акыркы стадияларына барып калган адамдын нерв клеткаларынын сырткы оболочкасы ушинтип жукарып кетет экен дагы, ички бөлүгү гана ачык боюнча калып калат дегенди түшүндүргөндөй, бул мезгилде эми көбүрөөк иштеш керек. Албетте биз эч качан үмүттү үзбөшүбүз керек.
Кудай таалам бардык нерсенин шифасын берген. Алкоголизм бул ошол эле сиздин жировой гепатоз, гастрит менен оорудуңузбу, башка эми алкоголдун негизинен эмес, башка бир себептерден жүрөк оорусуна калдыңызбы, ички органдардын оорусуна калдыңызбы, мына ошондой эле алкоголизм тоже бул медицинада оору болуп саналат. Муну албетте дарылаш керек. Албетте ошол адамды 5 айдан 6 айга чейин аны реабилитация центрлеринде кармап, ошол жактан 5 айлап 6 айлап организмге арак киргизбөө, бул эми ошол мээнин кайрадан калыбына келтирүү менен гана баштасак болот да. Мына ошол мезгилде сөзсүз түрдө психолог иштеш керек, сөзсүз түрдө жеген тамагын жөндөшүбүз керек, үй бүлө менен көбүрөөк сүйлөшкөнгө аракет кылыш керек. Албетте көп бардык ыкмаларды колдонуу менен ошол эле дин жагында албетте сөзсүз түрдө динге көбүрөөк ыктап, көбүрөөк намазга жыгылып, эгер керек боло турган болсо 4 айлап 5 айлап ошол жүргөн чөйрөдөн алысыраак кетүү дагы бул ушул алкоголизм оорусунан айыктырууга чоң жардам берет. Урматтуу мекендештер, эч качан үмүттү үзбөйлү дагы, ден соолукту чыңдап, барыбыз жакшылыктан үмүт үзбөй, Кудай таалам бизге барыбызга шифа берсин деген тилек менен мен сиздер менен доктор Бапаева.